Ушул жуманын орто ченинде 11-инден баштап синоптиктердин билдиргенисине караганда 23 градуска чейин түнкү убактарда 2-3 күн минус 23-кө чейин түшүшү мүмкүн экен температуранын. Эми ал учурда ушундай суук болгондо бизде баягы декабрда байкалагандай эле пайдалануу электр энергиясын кескин түрдө өсүшү мүмкүн. Биз аны алдына алып азыркы учурда өзүлөрдүн жабдууларыбызды карап, текшерип, режимдик мероприятияларды кылып, санап кайсы жерде ашыкча жүктөр болушу мүмкүн экенин ошолорду карап, ошонун алкагын азыр жумуштарды алып барып жатабыз. Ашыкча жүктөр болбосо, бизде эч кандай азыркы учурда эч кандай пландаштырган өчүрүүлөр биз караштырган жокпуз азыркы учурда. Бирок элдерден дагы ошол кырдаалга өзүнүн түшүнүк менен карап, жана электр энергиясы сарабжалдуу колдонууга чакырып кетмекчибиз. Жана өзгөчө айта кетчү нерсе, кечки максимумда жана эртең мененки максимумда, ал эртең менен 8-ден 10-го чейин, кечкисин болсо 5-тен баштап, 6-дан баштап 9-га чейин эмеге электр энергиясын жанагы жылуулукка, электроотопленияга колдонбошун суранып кетмекчибиз. Жылуулук менен жылытууга болду. Ооба. Анткени ошол убактарда бизде кечки максимум деп коебуз, ошолдо потребление пайдалануусу аябай чоң болгон мезгилде бардыктар электр отоплениясын жылытууга да колдонсо, биздин жабдууларга ашыкча күч келиши мүмкүн да. Ошондой күч келгенде убакта жабдуулар иштен чыгып калбаш үчүн биз керек болгон учурда ошон үчүн мажбур болобуз да, анандай өчүрүүлөрдү, абоненттерди кичине өчүрүп, баягы негизги жабдуулар иштен чыгып калбаш үчүн ошондой кадамдарга барыш мүмкүн. Ошон үчүн, ошондой алып келбеш үчүн биздин кардарлардан суранып кетет элек, кечки максимумда, эртеңки максимумда электр энергиясын үйлөрдү, зданияларды жылытууга колдонбосо дегенди суранат элек.